Кайрымдуу болуу ар бир жаштын колунда. Бүгүн Ош технологиялык университетинин жаштар комитетинин уюштуруусунда улуттар достугу кайрымдуулук жарманкеси болуп өттү. Анда ар улуттун өкүлдөрү өз улуттук тамактарын жасап жарманкеге алып чыгышкан. Аны келген катышуучулар студенттер жана шаар тургундары, мугалимдер сатып алышкан. Жаштар комитети тарабынан уюштурулган кайрымдуулук иш-чарасынын максаты муктаждарга жардам берүү жана жаштарды кайрымдуулукка чакыруу болуп саналат. Түшкөн каражат эми карылар же балдар үйлөрүнө, шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жардам катары бөлүнүп берилет. Бүгүнкү иш-чарага келген коноктор активдүү катышып, тамак аштын түрлөрү баары сатылды. Ал эми кайрымдуулук жыл сайын өтүп келген, мындан ары да уланат. Бұл қайырымдуу болгон адамдар биздин сап башыбызда, катарыбызда көп экендигин билдирет. Албетте, бүгүнкү уюштуруп жаткан командага мен терең ыраазычылык билдиргим келип кетет. Жаштар комитети бул университетибиздин эң күчтүү командалары. Мындан кийин дагы мындай кайрымдуулук дагы коомчулукка пайдасын тийгизген иш-чараларды бир топ өткөрө берет деген ишеничтемин. Студенттердин маанайы абдан сонун. Факультеттер ар улуттун тамактарын жасашкан. Мисалы өзбекский, турецкий жана ошондой эле кыргыздын улуттук тамактары дагы бар. Сусундуктар, салаттар бардыгы сонун маанайда студенттерге жана мугалимдерге баарына жагууда.